Ошондой эле көпчүлүктөрү жин ааламы же болбосо ушундай бир гайыби, кайыпта турган, же болбосо көзгө көрүнбөгөн тарапка умтулушат. Канчаден адамдар мисалы өмүрүндө мындай өмүрүн узак болушун каалап, мисалы элексир молодости же болбосо субханалла өмүрүн узартканга аракет кылышат да. Адамдарга кызык болот, көп жашаш кызыктай сезилет да, мындай алардын жашоосу көбүрөөк узагыраак болсо мындай бактылуу болчудай сезилет. Жашоону ушундай сүйгөн себептен кээ ушундай болот. Эми ар ким ар нерсе сезет, бирок мусулмандардыкы баары ачык, катыи, же болбосо неоспоримый, же болбосо далили өтө күчтүү болгон Куранил Карим ва сунна Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбардын сүннөтү болуп эсептелет турабы? Ошол Куранда Алла Таала бу дүйнө жана о дүйнөнү толугу менен айтып койгон, же болбосо көзгө көрүнгөндө, көрүнбөгөндө айтып койгон экен. Ошонун ичинде биз баардыгыбыз дайыма болуп келген бул жиндер ааламы, же болбосо жин шайтандар ааламы туурасында экен. Жин ааламы инсан жана периштелер ааламынан өзгөчөлүнүп турган аалам экен. Эмне экен? Инсандан жана периштелерден өзгөчөлүнүп турат, башкачараак болот. Акыл эс, түшүнүк, жакшылык менен жамандыкты айырмай билүү жагынан жин менен инсандар бирдей болот экен. Экен мындай айтканда инсандын дагы нафсиси бар экен, жиндерде дагы нафси бар экен. Ошон акыл жүгүртүүбүз, ошондой эле субханалла кыймыл аракеттерибиз, кылган ишибиз баары окшош экен. Жиндер менен инсандар. Бирок периштелердики алардыкындай болбойт экен. Эмнесе периштелер Алла ибадат үчүн, Алла Тааланын кулчулугу үчүн жаратылган, та кыямат күнгө чейин алар бир гана кулчулук менен жашай берет экен. Бирок бир нече нерседе чоң айырмачылыктар бар экен. Инсан менен жиндердин ортосунда бир топ чоң айырмачылык бар. Эмне экен? Жиндин жаратылышы биринчиден инсандыкына окшобойт экен. Алар өкөмдөй окшош болбойт экен. Эмне үчүн биз аларды жин деп атадык? Эмне үчүн жин деп айтабыз? Кээ бирлер 3 тамга деп тергейт го, тергебей эле койсоңор деле болот, өзүчү тергештин деле кереги жок. Ана мындай тергеш керек экен, коркунучтуураак дешип, анан кээ бирлер ушинтип беришет го, жок андай дебегиле. Эмне экен? Ошол 3 тамга дебей эле, коркпой деле коюш керек, айта бериш керек. Кээ бирлер айткандар бар экен, жанагындай көп эле айта берсең ошол сага кирип кетиши мүмкүн, чакыргандай болуп каласың деп ашат. Жок, биз андан алысыраакпыз, субханалла. Биздин акыйдабыз боюнча эмне экен? Вашаррихи ва хайрихи миналлахи таала. Жакшылык дагы, жаманчылык да бир гана кимден? Алладан экен. Алла Таала баардык нерсени өзү жараткандан кийин кимге кайсыл убакта жиндер дагы ошондой эле субханалла жанагында окутулуп калышлыгы, көздүн тийиши деле жиндерде бул жөн эле болбойт. Алла каалаган үчүн ошол кирди. Алла каалаган үчүн сыноо иретинде келди башыбызга, пешенебизге ошол нерсе жазылды. Ошол себептен субханалла биз Алладан дейбиз дагы, алардан коркпойбуз. Корко турганыбыз ким? Аллах экен. Кара. Эми кара, эмне үчүн жин деп айтылды дейт? Анткени мындай экен, элге көрүнбөгөндүктөн жин деп айтат экенбиз. Көзгө көрүнбөгөн сенен жин дейт экенбиз. Ошондо Ибн Акил деген чоң бир аалым ушуну айткан, жиндер адамдардын көзүнө көрүнбөгөндүктөн жин деп аталат экен. Мисалса, эненин курсагындагы баланы биз эмне айтканбыз? Жанин деп айтат экенбиз. Жанин. Көрбөйт да тура, көзгө көрүнбөйт. Жанин бирок бар. Бирок анда визуально мисалы эненин курсагы чоңойгон сайын бала бар деп билебиз тура. Бирок сен кайсынча бала экен, кандай бала экен билбейсиң, сонун жанин. Ал эми согушка кийиле турган соот болсо эмне айтканбыз? Мижан деп айтат экенбиз. Бул мындай айтканда сооттун аркасында денени көргөн жок да турабы? Канчалык кара. Ал эми Куранда Алла Таала Араф сүрөсүнүн 27-аятында ушуну айткан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал жана ага окшогондор, жиндер силер көрбөгөн тараптан көрүп турушат. Неген Куранда Алла Таала айткан, кимдер экен? Жиндер. Ал жана ага окшогондор жиндер, шайтандардын түрлөрү, кайсынысы болсун. Ошондой эле ага окшогондор силер көрбөгөн тараптан көрүп турушат дейт. Көп убактарда субханалла жана ушул нерсеге бир мисал иретинде жанагында биз айтабыз го, көз тийгенде 3 түрлүү көз тиет деп алымдар айтат экен. 3 түрлүү. Биринчиси адамдын көзү. Ошо экинчиси болсо хайванаттын көзү, үчүнчүсү жиндин көзү. Жин шайтандардын көзү бар кадимгидей эле. Алар кызыгат. Жана башында айткандай эле инсан менен жиндердин экөөсүнүн ортосунда жаратылышында бирдей окшоштук бар деп атпайбызбы? Мындай бирдей, акылында, нафсиде, мындай кызыгууда бирдей да. Мисалы биз ким нерсе кызыксак, алар деле ошол нерсеге кызыгат да. Ошол себептен субханалла жанагында бир кайсы бир үйгө киргенибизде, кандай бир эме болгонубузда, биз кечинде жатаар алдында эмне үчүн шарият боюнча аял болсун, эркек болсун толук денени мүчөнү жылаңачтап жатпасын дейт.
Ошол эле мезгилде эмне себептен десе, ошондой эле жана күзгө көрүнүп аткан мезгилде ушундай өзүнө өтө кызыгып кароо, ошондой бир мындай бир чечинип алып, ушундай дене мүчөсүн көрсөтүү деген нерселерде, мисалы ошо жиндердин ошо көздөрү эмне болушу мүмкүн экен? Ошолорго тийип, адамдынга тиет дагы. Алар көрүнбөгөн тарапта да биз көргөн жокпуз. Алардын кызыгуусу менен мисалы алким сүйүп калышы мүмкүн, жактырып калып, мисалы ошонун ичине кирип кетиши ыктымал, коркунучу бар деп айтабыз. Бул нерсе ушундай. Бул нерсе ушундай экен. Ошол себептен алар көрүнбөгөн тараптан бизди көрүп турушат экен дагы. Ушул маселеге келе турган болсок, мисалы алса, мындай эркек киши кандай кийим чачыш керек десе, мындай тизеден ылдыйраак, жабын жеңилирээк кийим чаткан жакшыраак болот. Аял киши болсо өзүнүн жанагындай пижама деп коебуз го, ошондой болуш керек. Бирок эми эрди аялдын ортосунда, экөөнүн ортосунда мамиле болуп аткан мезгилде эч качан андай кылганга болбойт, туурабы? Алар экөө толук чечинүү керек деп айтабыз шариятыбызда. Бирок кара, буну эмне үчүн айтып атам? Анткени себеп субханалла көпчүлүктөрү мындай туура эмес түшүнүп албасын деп атабыз да. Негизинде кээ бирөө айтышы мүмкүн, мен эс ала албайм. Андай жатсам мен эс ала албайм. Ысык болсо эмне кылам деши мүмкүн да. Адам өзү табиятында көнүүчү болуп жаратылган да. Биз көнөбүз любой нерсе. Биздин билебиз, нафсилибиз эмнеден? Биздики топурактан жаратылганбыз да. Инсан топурактан жаратылган. Топурак пластилин сыяктуу да. Аны кандай формага алып келсең да келе берет да. Ошол себептен эгер бир нерсе көнүп калса, мисалы тренировкага постоянно көнүп калган киши, ошол күнү барбай калса дене мүчөсү ооруйт го. Ошондой эле инсан субхана бүт нерсеге көнөт экен да, көнбөй кое албайт экен суб. Ошол себептен унутпашыбыз керек. Ошол нерсе көнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Шарият деген сөздү ала турган болсок, шарият деген эмнеси? Бул жол да туурабы, акыйкат, туура жол. Ошол себептен туура жолго түшкөн адам эмнекен? Адам туура жол табат да, туурабы? Ал эми туура эмес жолго түшкөн адам болсо, субхан дайыма өз акылына таянышы мүмкүн, дагы бир нерсеге таянып, адам өзү субхана жанакындай бир түпөйлүккө, жашоодо бир машакатка түш болуп калышы мүмкүн экен. Субханалла. Жиндердин жаралышы жөнүндө Алла Таала Куранда анын оттон жаратылганы жөнүндө айтат дагы. Хижр сүрөсүндө Алла Таала мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Андан мурда жиндерди жалындуу оттон жаратканбыз дейт Алла Таала. Неден жараттыр? Жалындуу оттон жаратканбыз. Жокса кээ бир алымдар айткан, мында жанагындай бир жаратылганда от күйүп атканда, ошонун башында бар го, мында бөлүнүп от учат го. Ошонусунан деп айтышат экен. Ошондой Алла Ар-Рахман сүрөсүндө ушундай дейт экен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жин иблисти болсо оттун жалынан жаратты дейт. Ошол жана айткандай Алла Таала айтып аткан. Аллаху акбар. Hazreti Muslim'nin rivayetinde, Ayşe Nevz'den rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunday deydi. Perişteler nurdan yaratılışkan, jinler alolongon otton jaralgan, alem adam ata silerge aytılgan, topraktan jaralgan deb aytılgan. Neken Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytып atkan. Perişteler nurdan jaratılgan. Nur жөнүндө келгенде сөз жок. İnşallah кийин периштелер жөнүндө сүйлөгөндө айтып беребиз каласа. Jinler Аллахтын оттон жаралган. Ошол себептен некен пайгамбардын хадистери көп бул туурасында. Качан бир адам ачуусу келип атканда эмне кылсын дейт? Ошол аузу биллахи минеш шейтанир ражим деп айтсын, туурабы? Ошол замат эгер ошол дарат алсын дейт. Мен отту өчүрсүн дейт да. Ошол шайтан эмнеден болушу мүмкүн экен? Аллахтын оттон болгон сен аны отту өчүрүш керек деп. Ачуусу келгенде ошол адам субханалла, жосо бир нерсе кызык аябай көп болуп кеткенде дарат ала турган болсо, жосо суу себе турган болсо, иншалла ошол өчөт деп айтат. Эми жиндер кайсыл мезгилдерде жаратылган? Алла Азza wa Jalla Куранда Хижр сүрөсүндө биз инсан адам атаны, инсанды дегенибиз кандай экен? Адам атаны чалчык лайдан жана кургап, зыңылдап калган чоподон жараттык. Андан мурда жиндерди жалындуу оттон жаратканбыз. Белгилүү болду. Жиндер инсандардан мурда жаратылган, эч кандай шек жок экен да. Кара, эч шек жок. Эмне Алла айтты уже, мурун эле жаратканбыз деди. Алар бул дүйнөдө жашаган. Мен бир историясын узун бир айтып берген болушум керек, субханалла. Сабактардан карасаңыздар бар. Бул дүйнө жүзүндө жашаган. Бул дүйнө жана күл сыяктуу болгон да, күл сыяктуу. Күл. Мындай от бар го, жанагындай оттон чыккан күл бар го, ошондой болгон бул дүйнө. Ошолордун арасында бул дүйнө жиндер жашаган бизден мурун. Кийин качан Адам алейхиссаламды Алла Таала жаратканда, ошол вакытта анан алар бул дүйнөгө келген. Бу кээ далил сурашы мүмкүн да. Кысас Абр-Рабгузи деген ушундай бир чоң бир кысас анбия да бар. Айтканда пайгамбарлар өмүр баяны деген бар. Ошол мезгилде бул дүйнөнүн жаратылышы же болсо нурдан башталгандан баштап эсептелип, аалымдар тарых жазган. Ошол тарыхта субханалла ушул нерсе толугу менен айтылган. Ошол толугу менен айтылган. Ошол жерде субхана бул дүйнөдө гүл болгон, ол жерде жиндер жашаган деп айтышат. Кээ бир адамдар
Jinder insandan 2000 жыл мурун жаралган деп айтышат экен. Кээ бир чоң алымдар айтат экен. Бирок бул сөзү Куранда да, хадисте эч кандай далил жок экен. Далил жок болгон себебинен биз баланча жыл мурун болчу деп айта албайт экенбиз. Жыл эсебине кое албайт экенбиз. Jinder адамдардан мурун ушунча жыл мурун болгондо. Мисалса кээ бирде биз айтып, мисалы кайсы заман десе, бир мез эраларга, доорлорго бөлүп атпайбыз мисалсы. Az тарыхчылар мисалсы палеонтезоид заманы, анан тигиндей заман, анан мындай заман деп келип анан жанагындай эң улуу бир жарылуу болгон, жарылуудан кийин ушундай жерде бөлүнгөн, анан суу чыккан деп айта берет го. Биз ушундай деп айтышыбыз мүмкүн, бирок эгерде мындай Куран хадисин эсептеп алсак, эмне дейт, жанагындай бир 7-8 миң эле жыл болуп калат да, бул миллиард жыл болбой элечи. Эми билбейбиз биз субхан канча болгонун, бирок ошончо эле жыл болуп калган болот да. Биз ойлоп атабыз ушундай көп жашабайдык деп, жок. Жер жүзүнө аз эле болду жашаганыбызчы, субханалла. Аз эле болду биздики. Мейли, ладно, бул нерсе башкача экен. Эми ошол жин шайтандардын сыпаттары туурасында Алла Таала Алла азza ва жalla айтпаса, биз алардын сыпатын, өңүтүсүн билбейт экенбиз, туурабы? Алар кандай экенин, кайсы сапада келген билбейт экенбиз. Алла азza ва жalla Куранда А'раф сүрөсүнүн 179-аятында ушундай айтат экен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Чындыгында чындыгында деген сөз, карасаң, инна деген сөздөн ал, инна деп, поистине, чындыгында деген Алла Таала эмне экен ушундай далилдеп айтат да. Инна деген сөз өзү тафсирчилердин өз карашынча ушундай бир чоң маани берет да. Ушул сөздө көп маани жатат. Инна дегенде, анткени Алла Таала айтат, чындыгында биз адамзат менен жиндердин көпчүлүгүн тозок үчүн жараттык. Бул жана тафсиринде кеңири айтылат иншалла. Анткени алардын жүрөктөрү бар. Кимдики? Инсандыкы да, жиндики да жүрөктөрү бар экен. Бирок аны менен түшүнүшпөйт. Эмне түшүнүшпөйт? Асман жерди карап, адамзаттын ушу өзүнүн, жана жиндер өзүлөрүн жаратканын карап, өзүлөрү ким экенин түшүнгүлөрү келбейт экен да. Алар капырлык кылат экен. Бирок аны менен түшүнүшпөйт. Көздөрү бар, бирок көздөрү менен көрүшпөйт. Кулактары бар, бирок угушпайт. Алар айвандар сыяктуу, балким андан да төмөн. Алар эч нерсени туйбаган адамдар деп айткандыктан, биз жиндердин жүрөктөрү бар экенин билебиз. Бул жерде сыпаттар айтылган. Значит, адамда эмне болгон болсо аларда ошондой. Бирок бул акыйкаты, бул аят капырлар үчүн да. Капырлар. Алар көздөр көрбөйт, кулактары укпайт. Эмнени укпайт? Көздөр чындыкты көргүсү келбейт, кулактары чындыкты уккусу келбейт. Жүрөктөрү болсо субханалла акыйкатты, акты жүрөгүнө алгысы келбеген себебинен айтылды. Бирок белгилүү болду. Алар жиндердин дагы субханалла жүрөктөрү, көздөрү, буттары жана ошол нерселер бар экен. Алла азza ва жalla жиндердин жүрөктөрү, көз жана кулактары бар экен, так ачык айтканда сыпаттарында ушундай экен, бизге окшош болуп кетет экен. Кийин Алла Таала Исра сүрөсүндө 64-аятында ушундай дейт экен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шайтанга Алла Таала айтып аткан. Шайтан качан кубаланып атканда, ал мөөнөт сурагандан кийин айтып аткан. Алардын кимесине алгың жетсе, добушуң менен эл азгырып ал. Мындай айткан экен, азгырып ал дегенде, неге шайтандын үнү бар экенин билдик. Мындай айтканда, ал башка адамга сүйлөш тили менен, сүйлөшү мүмкүн. Тили бар адамдын неге тамактанат экен, ичет экен, күлөт экен, башка жасай алат экен. Мындай айткан белгилүү болду, тура, мисалсы, ошолорду азгырып ал, добушуң менен азгырып ал дегенде, оозунда добушу бар болгондон кийин ал белгилүү болду. Добуш чыга турган нерседе Алла Таала бар нерсе себеп жараткан, тура, мисалсы, тил, тиш, оозунун ичинде нерсе бардыгы тең, бул себеп. Бул нерсенин баары тең себеп тыбыштын чыгышына, тура. Ошондой эле, эгерде тилиң жок боло турган болсо сүйлөй албайсың, тура. Тишиң жок боло турган болсо далбырап калышың мүмкүн. Мисалы, бир эле тишиң жок болгондо бир тыбыш жок болуп кетип атпайбы, тура. Ошондой эле субханалла, бул жерде да аларда ушул нерсе бар экени белгилүү. Ал болгондон кийин тили бар экен, тамактанат экен, ичет экен, күлөт экен. Алардын кадимкидей үндөрү жана алардын түстөрү бар экен, субханалла. Мен муну эмнени айткым келип атат? Алардын бул дүйнөдөгү кылып аткан амалдары, иштери кадимки эле инсандыгы сыяктуу, сиздики менен биздикиндей эле. Демек, субханалла, биз өзүбүздү тыюу менен, күнөөдөн тыюу менен биз аларды да тыя алат экенбиз. Мисалы, кээбилер сурашат бизден, канткенде биз ушу жин шайтандардан кутулабыз. Мисалы, мен жин кирип кетти, мен кандай кыла алам дегенде, мисалса, бир капырдын түйүнү бара турган болсоң, кафыр боло турган адам деле капыр, ишенбей теңирчи деп кое бер.
Эгерде Куран жөнүндө айта турган болсоң, хадистер жөнүндө айта турган болсоң, ал эмне деши мүмкүн? Кулагыңда укпайм деши мүмкүн, туурабы? Укпайм. Же болсо, мисалы, сага зорлук келтириши мүмкүн. Же болсо, тур намаз окуй турган болсоң, кет бу жерден, бияка келбе деши мүмкүн, туурабы? Эми ошондой эле, эгерде сиз менен биздин ичибизге Алла өзү сактасын, жанакындай бир жин шайтан кирип кеткен болсо, ошол эле мезгилде субхан жанында боло турган болсо, эгерде сиз ушу дин шариятка аябай бекем боло турган болсоңуз, ал өзү чыдабай да чыгып кетишке укмучу бар. Чыдабайт кадимкидей эле. Намаз окуп атканда кадимкидей күйөт. Куран окуп атканда кадимкидей күйөт. Дегеним, сиздин канча ганы мындай ибадат менен Аллахка жакындоо менен, мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында алар канча кыйнашты, туурабы? Сахабаларды канча кыйнашты. Бирок алар эмне кылышты? Алар бекем болушту. Ошон менен капырлар жеңилишти. Мисалы, 3000 аскер менен 12000 аскер ортосунда эмне болду? Жеңиш болду. Аллах Таала жеңиш берип койду. Ошондой эле эгерде бул жиндердин капырлары, мусулмандары, ушундай нерселер дагы бар. Улар эгерде сиз менен биздин ичибизге кирип турган болсо, ибадатка аябай көңүл буруш. Мен баягы бир айттым эле, кандай десе, эртең менен кечки зикирлерге, ошондой эле эртең менен кечки дуаларга, ошондой эле 5 маал намазыңызга, ошондой бирге эле субханалла жанакы ушундай бир нафили ибадаттарга, нафил ибадаттар, мисалы 5 маал парз намаз окуу парз да, туурабы? Ошол парз боло турган болсо, парздан тышкары, мисалы эртең менен күн чыкканга чейин отуруу, күн чыгаар замат, мисалы бир нече убакыттан бир 20 мүнөт, кээбилер 45 мүнөт деп атат, мында бир найза бою көтөрүлүп калган мезгилде ишрак намазы, ондан кийинкиси мисалы саат 10-11лерде, бул саат 9:30, 10дордо духа деген намазыбыз бар. 2 рекеттен 4 рекет, 6 рекетке чейин окуса болот. Мисалы, ушундай намаздарга эмне кылыш керек экен? Көңүл буруш керек. Бөтөнчө ушундай бир эми намаздарга жанагындай бир инфроди амал деп коебуз го, мындай өзгөчө жеке амалдарга да көңүл бура турган болсо, ошо менен дагы кадимгидей күйөт. Иншалла, кээ бир алымдар айтат, эгерде ошол мисалы амалдарга бекем болсо, мисалы жана Абу Хурайрадан келген хадис бар го, жана Абу Хурайраны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулмандарга түшкөн казнаны кайтартып койгон мезгилде, алын жанында шайтан 3 күн бою келген. 3-чү күнү да эме болду, эми сени кармадым мен деп туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам апарам деген мезгилде эмне деген? Жок, апарба мени. Болду, жетет де. 3 күн бою урдадың дейт да казнадан. Эми мен нечте кыла албайм сени. Апарам пайгамбар дегенде, мен сага бир нерсе айтайын, эгерде сен ушуну айтып жүрөт болсоң, сага эч ким зыян бере албайт. Жада калса иблис шайтан дагы зыян бере албайт дегенде, ал эмне дейт? Кой берем дейт. Ошондо Аллаху ла илаха илля хувал хайюл кайюм деп турган көздөн кайым болот, жок болуп кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга барып, я Расулалла, түндө да баягы келди, кармадым. Бирок ал ушундай нерсени айтты дегенде, иблисни алаты дейт, шайтан аны алаты, ал калпайт, дайыма эле калпайтчы эле, мында калпайтпаптыр деген да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Дегенде мисалы бир адам эртең менен кечинде аятул күрсүнө бирден, кээ бирлер айтат, мисалы чоң ошо жин чыгаруу менен алектенип жүргөн чоң аалымдар айтат, 300 жолга чейин мисалы күнүнө аятул күрсү окуп жүрө турган болсо дейт. Мисалы ошентип баягы эмнени ичине кирип кеткен жинди, ошол эле мезгилде субханалла жанакындай жиндердин таасирин адам өзүнөн өзү кетирсе болот экен. Эмне үчүн? Канча такыбачылык боло турган болсо, же болсо канчалык Кудайга жакындашса адам, иншалла ошол адамдар ушул нерселерден да кутулат экен. Кутулса болот экен иншалла. Эми эгерде ошол нерседе иман, биздин иманыбыз өтө зайыф, алсыз, фасыктык кылып ийбиз да, кээ бирде биз алса фасык деген нерсе кээ бир күнөөлөрдү кылып ийеткенбиз да, туурабы? Кылбай койбой эткенбиз, пендебиз. Мына ошонун себебинен кээ бирде биздин баягы анын таасири бир нече убакыттан кийин болушу мүмкүн экен. Же болсо кээ бир алымдардын тажрыйбасында, мисалы Бакара сүрөсүн жана Али Имран сүрөсүн күнгө угуу менен, мисалы 3 айдын ичинде ошол мисалы сихир болсун, мейли алейкум субханалла жиндер келген болсун, алар кутулат деп айтышат экен. Аллаху акбар. Эми жиндердин аттары жана алардын түрлөрү туурасында экен, машалла. Ибн Абдул Кадир, Ибн Абдул Бар рахималлаху таала айтат экен. Тилчиде өзү мындай ар бир сөздө негизинде тил жагынан мааниси бар. Ошондой эле субханалла анын мындай жанагындай бир жер шартына болгон тилге салгандачы, мындай которуп келген. Ошондой эле субхана шарияттагы мааниси бар да, карагыла. Тилчилердин көз карашында шайтандардын же жиндердин бир нече аты бар экен.
Эгерде жөн эле жинди максат кыла турган болсо, жинни деп айтылып калат экен. Жинни деп айтылып калат. Кечирип коңуздарчы, бери жылып аласыздар, жылсаңыздар, бери жылсаңыз, жылып коесуздар, да, жылып коңуз. Жылып коңуздар аксакалдар, машалла. Жылып мындай тыкыз-тыкыз отуруп койсо. Не бүгүн? Эгер адамдар менен жашаган жинди максат кылса, амир деп айтышат экен. Биз айтабыз го, мисалы жана үйгө кирип келаткан жиндер туурасында айтабыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи хадис шарифасы бар. Кимде үйгө кирип бисмиллахир-рахманир-рахим деп кире турган болсо, ага ээрчип келаткан сырттагы бүткүл жин шайтандар эмне кылат? Калып калат да, бүгүн бизге жата турган үй калбады дейт. Качан мусулман бисмиллахир-рахманир-рахим деп тамак жей турган болсо, баягы эмне экен? Жин шайтандар бүгүн бизге жей турганда тамак калбады деп, неге ошол үйдөн чыгып кетет. Бирок унутпаш керек, субханалла. Үйлөрдө жашаган жиндер алар бөлөк. Алар ошол жерде кадимгидей жашай берет. Алар сен чыгара албайсың, эме кыла албайсың. Алардын мисалы зыяны бар, зыян жок да боло берет. Аларды мындай кыйналып деле кереги жок да. Кээ бирлер мындай зацикленный деп коебуз, мындай ошол бир нерсеге мындай жабышып алышат да. Ошо жиндер менен болсо, ушу менен гана күрөшүшүм керек деп. Жок, мындан таптакыр алыс болгула, субханалла. Күрөшөм, мен аны талкылайм, жок кылам, мен ошону деп ойлонбогула. Кереги жок. Ошону издеп таап чыгып, мен интернетке кирип, тияктан бар, алымдарга бар, ушундай бир эме кылып, дискуссия кылып, канткени талкайм, үйлөрдүн баарына дубаларды, жанакы нерселерди баарын илип салып, ушундай кылып кереги жок. Шарият деле карма болду. Адал арам ушундай нерсе көңүл бүттү. Башка көңүл бурба. Аны менен күрөшөм дебе. Анткени сен күрөшө албайсың. Күрөшө албайбыз. Эмне үчүн? Анткени сен алардын да өзүнүн неси бар. Ошондой субханалла жайлар бар. Болгон нерсеси бизге келген башка проблема субханалла. Биз динсиз болгон үчүн келет. Мисалы динге келген мезгилде бир адамга мисалы кирип кетти мага намаз окуп жүргөндө деп болушу мүмкүн. Мисалы бир карындаш келди, намаз окуйын дегенде, ошо китеп намаз китебин колуна минтип кармаганда көз чакмарактап туруп эле анан кийин баягы китепти чытап ийген да. Анан ошо бойдон эле болду. Намаз окуйын дейт, окуйлбайт, ушул нерсе кылайын дейт. Таптакыр кылдырбаган. Анан дем сала келгенде субханалла ичине бир эме киргенин көргөнбүз. Жин киргени билинди да, анан кийин аны окуп эмне десе, муну дейт субхана намаз окутпайын дедим дейт. Ушундайлар да болот да. Ошол себебинен мындай көңүл бурбаш керек, ал нерсенин баарында аракет кыла бериш керек да. Аракет эле кыла бериш керек. Таптагы токтобостон элечи. Ойлобошуңуз мүмкүн, мен намаз окусам эле кирбей калам. Жок, намаз окуса да кирип кетиши мүмкүн, коркунучу бар. Андай нерсе бар. Бирок карагыла. Айтайын деген максат эмне? Булар жиндер, шайтандар субхана ар жакта болот. Ошонун ичинде үйдүн ичиндеги амир деп айтылат экен. Жаш балгандарга көрүнгөндөр арвах жиндер деп айтылат. Жанакыл эгерде мындай мен түшүндүрүп кете берейин, мисал алса үйүңөрдө кичинекей балдардын баардыгы тең, балдарыңар бурчту карап ыйлайт. Жанагындай чыркырап ыйлап эле мындай белинен ийилип эле ушундай бир түн ичинде эметип эле бирөө мындай чимчип ийгендей же бир нерсе сайып ийгендей болуп, ушундай бир жанакындай бир катуу чыңырып ыйлай берет. Көп балдарды ушундай билебиз. Бул ошол именно ошол эки арвах жиндер кадимгидей көрүнөт. Биз мисалы алса, некен бурчтар эмне дейбиз? Жиндердин эшиктери. Ошол жерлерди карап туруп, ошол жерде арвах деген сөз, некен ошо бир жандарга окшогон, мисалы бир сөлөкөттөргө окшоп көрүнүп, кичинекей балдардын көзүнө көрүнөт. Айтышыңыздар мүмкүн, биз эмне үчүн көрө албайбыз деши мүмкүн. Кээ бирлер айтат, мисалы, кээ бирлер айтат, Куран хадисте айткан жокмун, кээ бир аалымдардын айтышын айтып атам. Бул да болсо субхана предположение, субхана ошо аалымдардын кыяс деп коет, окшоштуруусу, салыштыруусу, бул нерсе күнөө эмес. Балдардын ооз пардасы жабык мезгилде көз пардасы ачык болот деп айтат. Кулак пардасы ачык. Биз укпаганды угат, биз көрбөгөндү көрөт. Карасаң жөн эле күлүп жылмайып жүрөт, бир нерсенин аркасынан кубалап. Же болсо бир нерседен коркот кадимгидей. Мисалы биздин баланы коркуткан мисалы мынтип бөө келет дейсиң, бөө келет дейсиң. Карасаң ошол бала ошол нерседен коркуп калат да. Бул өзүмдүн айткан кичинекей баланы уже формирование мында бала чоңоюп башта акылы толо элек деле сен коркутуп салды деген сөз. Кийин молдого апарып жүрөгүн көтөртпөй деле койсоң болот да. Өзүң эле чүрүп салгансың.
Бала ошол көзүм экен, көз пардасы менен субханалла ошол нерсени көрүп турат экен дагы ачык мезгилде. Качан ооз пардасы ачылар замат көз пардасы жабылып калат экен, көрбөй калат экен болду. Ошон үчүн баягы периштени көрдү деп коебуз го. Бул эми кыргызда дагы бар нерселер. Бирок айтайын дегенден максат эмне? Ошол кичинекей балдарга көрүнүп, жанакындай бир эме кылгандар ошо. Ошондой эле жанакы арак ичип кеткен адамдардын көздөрүнө көрүнүп баштайт. Алар арак ичип кеткен кишилерден жанагындай жаш баладай эле болуп калат да. Акылы кемирээк болуп калат. Жанагы дайыма арак менен алектенген кишилер негизичи акылы кем болуп баштайт. Акылы кем. Мындай кичинен чамча болсо да мындай кетип баштайт. Көздүн көрүшү, кулактын угушу, акылдын ченеми кичинекей баладай болуп жетелектеген жака басып жүрө берет. Ошондой болуп калат да. Бул оору да. Ошондой эле жанакындай көздөрүнө көрүнөт. Кээ бир жиндер, жин кирип кеткен адамдардын көздөрүнө дагы ошондой жиндер көрүнөт. Ушундай нерсе болот. Эми жанакындай бир кээ бир китептерде жанагындай бир бар билесиздер, мындай жиндерди көрүү үчүн деп жана бир амалдарды кылышып, мисалы алса, ушундай бир аяттарды, ушундай бир нерсе көрүп ошо жиндерди көрүп алам деген адамдар бар. Мундайлар да болгон. Илгертен эле бар болгон. Анан субханалла бирок кийин аябай кыйналып калышат аларчы, жиндерди көрөм дегендер кийин кыйналып калышат. Ошол себептен субханалла бул жанагы арвах жиндер кайда болот десе, көп убактарда мүрзөлөрдө болот экен. Ошондой үйлөрдө болот деп айтабыз. Эгер жаман болуп азга турган болсо, аны шайтан деп айтышат экен. Жанагындай бир намаздан тыя турган болсо, күнөөгө буйра турган болсо, жанагындай бир эме, жанагындай сыйкырчыларга кызмат кылган, өлтүрөм деп киргендердин баардыгы булар шайтан же шаятин, булар куулгандар, Алланын рахматына кылган капырлар болот. Бүттү. Эгер мындан да жаман болсо, аны марид деп айтабыз. Марид. Некен булардын эмеси ушул экен да, марид. Мындай андан да жаманы. Алар өзлөрүн шайтанга кызматчы катары көрүшөт. Шайтандын оң колумун, сол колумун дешет. Шайтанга көрүп баят кылгандар болсун. Булар кимдер көбүнчөсү болот десе, жана үй бүлөнү бузгандар. Үй бүлөнү бузгандар, субханалла. Ошол эле мезгилде көп убакта да аялдардын иштерине ушул нерсе, эркектердин иштерине кирип кеткен болсо, эмнесе эркекти көргүсү келбей калат ошол жин. Киргенсе аял киши көргүсү келет, аны менен жашагысы келбей калат. Жанагындай бир мындай ошондон качып калат. Бул ошол аялдын ичинде автоматически ошол нерсе же эркектин ичинде ушул нерсе бар деп айтса да болот, Кудай сактасын. Андай өтүп ашынып кеткен ифрит деп коет. Ифрит дегени бул андан да өйдөрөөк, же болсо шайтандын таза эле кызматчысы. Алар эмне экен, капырлыктын капырлыгына жетип калгандар. Булар мусулман болушу мүмкүн эмес экен, Эми субханалла, кээ бир айтат бар дешет мусулман болуп. Бирок карап турган болсо, булар даражасы дагы ошо эмеси дагы мисалы алса адамдардай, жанагындай бир чорныйлар бар, ошондай. Эми аларга да сөз тийгизбейинчи. Мейли. Бирок ошондой болсо дагы алардын притмес ошондой да, мындай көзгө көрүнбөгөн тарапта коркунучтуу нерсени алып келе берет деген сөз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жиндердин 3 түрү бар деп айткан. Бир түрү асманда учат. Бир түрү жыландар менен иттердин келбетинде болот. Жана бир түрү отурукташып, кайра көчүп тургандар деп айткан экен хадис шарифте. Хаким, Мустадрак Хакимде экен, 3702 хадис экен бул. Кимде эме турган болсо, эмнекен жиндердин 3 түрү бар экен. Асманда уча турганы, жыландар менен иттердин келбетинде болот. Мисалы алса, ошон мисалы алса жанагындай жыландар жөнүндө кара, кулагы бар, уга тургандай дейт да. Мисалы жанагы деп өткөндө мынтигендер жыландар бар. Жана ошолор таза жиндер да, өзлөрү жиндер ошолор деп айтылат. Ошондой эле субханалла, мисалы шариятыбызда жыландарды өлтүргүлө дейт, өлтүргүлө дейт. Бизде кыргызда акча чыкла деп койчу, мындай алдында мындай эмени ун же сүт чача койсо, ошолор келбейт деп. Мисалы кээ бирлердин үйлөрүнүн эшиктеринин алдыларына мен өз көзүм менен көрдүм эле, ошон кичинекей кезимде эле эмес болчу, бир көрдүм, биздин кошунанын эмесинде мындай жылан уюктап алып, субханалла көпкө чейин кетпей турду да. Анан жанагындай чачып ушундай эме кылгандан кийин анан кеткен да, илгери бир көрдүм эле да. Анда деле баягы мынчалык деңгээлде кичине болсо түшүнүк жок эле, бирок субхана бул нерсе болгон, көргөнбүз. Бул нерсе илгери көп болчу да. Ок жыландар деп, мисалы ушундай бир жанагындай бир кээ бир жана касидачылар, жанагындай касида окуган молдолор болгон да. Касида жанагындай бир эми касиданын өзү түпкүлүгүндө көп адашуулар көп, акыйдадан да адашып кеткен жерлери көп, аябайчы. Ошондо алар ошолор башкартып алып, мисалы алса, адамдарга уштуруп, чактырып, жанагындай бир нерсени эме кылса, чыбыкты эмне кылып салып, кой кылып салып, ушундай кылып булар болгон эми. Буларда бул мындай айтканда бул эмне истидраш, бул керемет эмес, бул алдоо, же фокус. Түшүндүңүзбү? Ошол фокусниктердин көпчүлүктөрү сыйкырчыларды бекер айтпайбыз да.
ошо фокуста субханалла. Биз ойлоп жана кичинекей балдар рап тибиде окуп мынтип ойноп атышпайбыз жанагындай фея болуп алышып. Мунун баары акыйдасын бузат биздин балдардынчы, ишенимдерин бузат акыртыючу. Ошол себептен жанагындай бир Гарри Поттер, анан жанагындай бир эме кинолорду көрүштү кээ бир мусулман мамлекеттерде тыйган да. Эмне үчүн десе